Ташиев күйүүчү май 50 сомго жетпеген баада сатылышы керек экен. Кыргызстанга күйүүчү май ташыган мафиянын эзине түштүк. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Алай районунда УКМКнын жаңы имаратынын ачылыш аземинде айтты. Бүгүнкү күндө күйүүчү май 56-58 сомдон сатылууда. Бирок 50 сомго жетпеген баада сатылышы керек экен. Муну мамлекетте, жетекчилер да эч ким караган эмес. Биз азыр ошого багыт алдык, деди Ташиев. Мындан тышкары УКМК төрагасы мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачышканын кошумчалады. Кыргызстанда фармацевтикалык мафия бар экенин айтышты. Биздеги дарылар 3 эсе кымбат баада, айрымдары 10 эсе кымбат баада сатылат экен. Мунун баары атайын уюштурулуп, фарм-мафияда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер катышыптыр. Биз алардын бетин ачтык. Биринчи күнү коомчулукка маалымат беребиз, деди ал. Булак Сокол медиа. Нурлан Мотуев: мени шайлоого катыштыргыла, мени эл колдойт. Активист Нурлан Мотуев Коопсуздук кеңешинин орун басары Талатбек Масадыковдун Ооганстанга барганын сынга алып, тажик бийлигин критикалап, өзүнө карата мунапыс берүү суранган билдирүүсүн таратты. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Масадыков Ооганстандын тышкы иштер министри Молдо Абдулла Гани Барадар менен жолукту. Жолугуп дипломатиялык мамилелерди түздү окшойт. Андан тышкары көп миңдеген тонна гум жардам алып барганын да көрдүк. Эми кыргыз коомчулугу муну сынга алышты. Туура эмес болду, барбай эле койбойбу деп, колдогондор да абдан көп туура кылды деген. Жеке менин оюмча абдан туура болду, деди. Мындан тышкары ал жазында Тажикстандын Кыргызстанга кол салганын эске салып, аларды келекеледи. Талибандын чыныгы душманы тажиктер экен. Так что сенин душманың менин душманым демекчи, Талибан менен достук мамиледе болуу керек деген. Ал эми өзү тууралуу бийликке кайрылуу жасады. Ушул Талибанды колдой калам деп 7-8 жыл мурун абакка кесилген. Эми дүйнө жүзү боюнча Талибанга болгон көз караш өзгөрүлүп атат. Эгерде Кыргызстан Талибан менен достук мамилени түзгөн болсо, анда мага окшоп аларды жактагандар козголгон кылмыш ишин да токтоткула. Мен соттолуп жатканда мага жаза мөөнөтү бүткөндөн кийин 3 жыл саясатка аралаша албайт, шайлоого катыша албайт деген өкүм чыгарып койгон. Анын 2 жылы калды. Учурда мам кызматка, шайлоого катыша албайм. Мага коюлган айыптарды алып салгача, албасаңар деле таарынбайм деген үмүтүн билдирген. Булак баяндама кейжи. Асел Кадырбекова: ылдый кулаганымда мага кол суунун ордуна кулатып карап тургандарды унута албайм. Ырчы Асел Кадырбекова кайрадан күйөрмандарына тез байланышка чыгып, жашоосундагы кара тиркелерди акырындык менен өзүнөн алыстата баштады. Кыйынчылык учурда кимдин ким экенин анык боло турганда жашырган жок. Болгону чылбырды алыс ыргытып коюуда. Бирок бул сөздөр кимге тиешелүү экенин айтпаса да белгилүү болууда. Кантса да катарлаш келген катуу соккудан улам кайра туруу бир топ кыйынчылыктар менен болот эмеспи? Ылдый кулап бара жатканда 3 нерсени эсиңден чыгарба. Ким сени түрттү, ким карап турду жана ким сунган колуңду кармоодон алыс болду. Бул качан сен кайрадан бутуңан турганда керек болуучу чоң сабак, деп жазат. Балким убактысы келгенде көмүскөдө жаткан көптөгөн сырлар ачыкталар. Булак аргумент кейжи.